Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. 36. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal: Men da'a ila huden kana lehu minel ecri mislu ucuri men tabi'ahu la yanqusu zalike min ucurihim şey'en. ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه Muslim. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kim tuğra jolga çakıra turgan bolsa, oşol çakırgan insan üçün ağa erçigen kişinin ajır sooptoruna okşop ajır soop bolot. Мына ошол чакырган багыттаган кишиге ажыр сооптордун келүүсү алардын соопторунан бир да бир нерсени кемитип койбойт. Ошол чакырган кишиге ажыр сооптордун келип туруусу ага амал кылган кишилердин соопторунан бир да бир нерсени азайтып кемитип койбойт. Ал эми кимде ким туура эмес жолго адашууга чакыра турган болсо, анын өзүнүн зыянына, ага эрчиген кишинин күнөөлөрүнө окшош күнөө жазылып турат. Ошол адашууга чакырган адамга күнөөнүн келүүсү ошол туура эмес жолго ээрчип күнөө кылган адамдардын күнөөсүнөн бир да бир нерсени кемитип койбойт. Имам Муслим риваят кылган hadis. Hadisке түшүндүрмө. Ислам шариаты жакшы иштерге кызыктырат, жана жаман иштерден кайтарат. Hadis жакшылыкка чакыруучунун фазилетин жана анын ажыр сообун, жана жаман ишке чакыруучунун күнөө ишин баяндайт. Жакшылыктын акыр акыбети жакшылык, бейиш, жамандыктын акыр акыбети тозок болот. Ушул сыяктуу хадистер адамдарды туура жолго жана жакшылыкка чакырууга үндөйт. Бир тараптан чакырган адамдын кадыр баркы жөнүндө сөз кылат, экинчи жагынан адашууга чакыруудан эскертет. Жана жакшылыкка чакыруучунун ажыр сообун, сыйлыгын жана адашууга чакырган адамдын күнөөсүн чоңдугун таразалайт. Туура жол бул пайдалуу дини илим жана адилеттүү иштер жана башка ошол сыяктуу. Мындан тышкары Аллахтын акыларын сактоого же адамдардын жалпы жана жеке укуктарын сактоо менен байланышкан акыйкат иштерге чакырган ар бир адам туура жолго чакыруучу болуп саналат. Дини же дүйнө иштеринде адамдарга чын ыхластан динин карманууга чакыргандар туура жолго чакыруучулар. Туура жолго чакыргандардын арасында кайрымдуулук иштерде, сооптуу иштерде же баарына пайдалуу нерсени жүзөгө ашырууда башкалардан алдыга озуп чыккан адамдар дагы бар. Ал эми тескерисин жасаган адам болсо, ал адашууга чакыруучу. Туура жолго чакыргандар такыбалардын жана эң жакшы момундардын жол башчылары, адашууга чакыргандар болсо, тозокко чакыруучулардын башчылары болуп саналат. Ошентип, такыбалык жана Аллахтан коркуу иштеринде башка бирөөлөргө жардам бергендердин бардыгы туура жолго чакыруучулардын катарында, ал эми күнөө жана душмандыкта башка бирөөлөргө жардам бергендер адашууга чакыруучулардын катарында. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, ошондуктан Аллахтын динине чакыруучулардын ажыр сообу чоң болот. Бир аалым 1000 ибадаткөй мусулмандан абзел деп бекеринен айтылган эмес. Хадистен алына турган экинчи пайда, Алил-Кари рахимахулла айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү канчалык көп амал кыла турган болсо, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга сан санаксыз ажыр сооптор көбөйүп бара берет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге динди жеткирди, ушул диндин жетип келүүсүнө себепчи болду. Жана ал кишинин сахабалары да аларга дагы сооптор жетип барып турат, анткени алар дагы ислам динин жалпы үммөткө жетүүсүнө себепчи болушту. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, бир адам адашып жүрүп, адамдарды жаман иштерге чакырган эле. Ал эми ошол жаман иштерге буйрган адам
тооба кылса, эми шарт кылынабы же шарт эмеспи? Мурда анын чакыруусуна жооп берип, жаман иштерди жасап жүргөн адамдарды кайтаруусу. Буга жооп шарт кылынбайт. Ошол адамдарды кайтаруусу жаман иштеринен. Бирок аларды жаман жолго буйруганын, жаман иштерге чакырганын аларга айтып койсо жакшы болот. Башында жамандыкка чакырган эле, эми жакшылыкка да чакырсын. Хадистен алына турган 4-чү пайда, жакшылыктарга чакырууга кызыктырылдык. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чакырууга да хадистин мааниси далалат кылат. Анткени бул сүннөт, бул жакшылык. Хадистен алына турган 5-чи пайда, бидаат жана динде жок нерселерге чакыруу бул арам иштердин бири болуп саналат. Бидаат бул динде жок иштер, шариятта жок нерсенин баарысы бидаат болуп саналат. Жакшы бидаат, жаман бидаат деген нерсе жок, баары бир бидаат. Жакшы бидаат деп коюшат, кээ-бирлер ага далил жок. Хадистен алына турган 6-чы пайда, акылдуу адам акылын иштетип, жакшылыктын ачкычы болсун, жамандыктын ачкычы болуп калбасын. Хадистен алына турган 7-чи пайда, Абдулбар рахимахулла айтат, бул хадистен илимдин фазилетин билсек болот. Шарият илимин окуу жана аны башкаларга үйрөтүү, жеткирүү улуу фазилеттүү иштерден болуп саналат. Хадистен алына турган 8-чи пайда, адамдарга жакшы нерсени үйрөтүү, жаман нерсени үйрөтпөө керек. Эң жакшы нерсе бул Куран сүннөт. Кээ-бир адамдар бар, өз досторун жамандыкка чакырат. Мисалы, насыбай чектирип, чылым чектирип, арак ичүүгө чакырат. Ошол достору барып арак ичсе, алардын күнөөсү чакырган адамга да кемитилбей жазылат, өзү кошулуп барып отуруп ичпесе да. Аллаху а'лам.